Дүйнөнүн абсолюттук чемпиону ким болот? Бүгүн бокстан тарыхый беттештердин бири Дмитрий Бивол менен Артур Бетербиев күч сынашат. Беттеш Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарында 12 октябрдан 13 октябрга караган түнү өтөт. Өзүңүздөр билгендей, Дмитрий Бивол WBA чемпиондук курунун ээси. Ал эми Артур Бетербиев болсо IBF, WBC, WBO курларынын ээси. Бивол Бетербиев беттешинин жеңүүчүсү ушул чемпиондук курлардын баарына ээ болот. Артур Бетербиев учурда 39 жашта, Биволдон 6 жаш улуу. Бирок Биволдон 3 беттеш аз өткөргөн. Бивол же Бетербиев? Бетербиев, Бивол 50 на 50 деп ойлойм. Бивол хорошо работает на ногах, дистанцияда жакшы иштейт, советская школа бокса. Бетербиев ударная мощь. Бетербиев менен таанышмын. Ал биздин залга келип турат, тренировка кылат, анын тренировкаларында көргөм, как он работает. Физика өтө күчтүү да. Биволго болеть этебиз, Бивол утсун. Өзүм жеке оюм, менин оюмча Бетербиевдин багажы аябай чоң. Мен ойлоп атам, Биволго болеть этип атабыз, бирок Бетербиевди кичине күчтүүрөөк болуп калабы деп ойлоп атам. Экөө тең, өтө күчтүү, өтө опытный, дүйнөнүн биринчи номерлери экөө тең. Биз Биволго болеть этебиз, Кыргызстанга. Бетербиев профессионалдык рингде жалпы 20 беттеш өткөрүп, бардык атаңдаштарын нокаут менен уткан. Ал эми Дмитрий Бивол 23 беттешинин 12син нокаут менен жеңген. Эки боксер ушул жылдын 1-июнунда беттешмек, бирок Бетербиев машыгуу учурунда тизесинен жаракат алып, беттешүүдөн баш тартууга аргасыз болгон. Бирок биз Биволго болеть этебиз. Эмне болсо да Кыргызстандын боксеру техника жагында да өтө мыкты, бирок Бетербиев да өтө мыкты. Ошого Биволго биз ийгилик каалайбыз. Техникалык, тактикалык жактарын эске алганда Биволго 50%-дан ашык утканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бетербиев биринчи жолу 2017-жылы дүйнөлүк чемпион болгон. Анда ал Энрике Келлингди жеңип, бош турган IBF жеңил оор салмактагы курун алган. Бивол профессионалдык дебютун 2014-жылы баштап, 2016-жылы 7-чи беттешинде убактылуу WBA титулун жеңип алган жана 2017-жылдын сентябрь айында супер чемпион болгон. Два сильнейших боксера завтра. У кого над головой сойдутся звезды, тот и станет победителем. Потому что это два человека, которые прошли огромный путь к объединению поясов. Оба сильные, с одной школой, но с разной тактикой и техникой. Келе жаткан 12 октябрда болуп турган Бивол менен Бетербиевдин беттеши боюнча жеке оюм техника жагынан алганда, менин оюмча Бивол утат деп ойлойм. 70-80%. Дима утат, потому что Диманын школасы жакшы, техникасы жакшы. Бетербиевдин бирок удары бар. Дима бирок өзүн оодурбайт. Постоянно ошо спарринг, парный работалардан көрүп эле жүрөбүз. Так Димага болеть этебиз. Алга Кыргызстан. Канча дагы кичине үстүндүк менен Бивол утат деп ойлойм. 12 раунд беттеш созулуп, бир 55-ке 45 Дмитрий Бивол утат жана абсолютный чемпион болду. Конечно, өзүнүн жегешибиз Биволго болеть этем. Бетербиев панчер болсо, Бивол технический жактан жеңет деп ишенебиз да. Бетербиев бул опытный да. Бивол кичине опыт азыраак. Бирок Бивол мында өзүнүн жашын көрсөтөт. Муну кармаш кыйын. Буттары жаш дейт, анан жаш жана узун соксокулар бар. Рингти жашы сезет. Биволго болеть этебиз, Бивол утсун. Өзүм жеке оюм, менин оюмча Бетербиевдин багажы аябай чоң. Мен ойлоп атам, Биволго болеть этип атабыз, бирок Бетербиевди кичине күчтүүрөөк болуп калабы деп ойлоп атам. Бетербиевди баягы панчер деп айтып атышпайбы, панчер, анан иши ал IQ да жакшы дейт. Биволго болеть этебиз, бирок Бетербиев утуп алат болуш керек деп ойлоп атам. Анда эмесе Бивол Бетербиев беттешинде ким жеңет? Кимди колдоп, кайсы мушкерге күйөрман болосуз? Комменттерге жазыңыз. Кантсе да бул беттеш бокс сүйүүчүлөрүнүн суктандырган беттештердин бири болоруна шек жок.